Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим. Менин бүгүнкү кайрылуум Токтогул шаарынын мэрине, райондун башчысына жана анын орун басарына. Урматтуу эл журт, башкаруу системасы түздөн түз карапайымдын жашоосуна, өзгөрүшүнө, өнүгүшүнө таасирин тийгизет. Ошондуктан биз кадр тандоодо дыкаттык менен мамиле кылыш керек. Буга чейин мен айттым элем, Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов кадр саясатына кийлигишип, болуп көрбөгөндөй зыян келтирди. Тескерисинче элдин жашоосун алдыга тарткандын ордуна артка тартты. Ошол жерде иштеп аткан акимди кол бала кылып, туура эмес саясат жүргүздү. Жыйынтыгында ушундай абалга кептелип отурабыз. Ал эми бүгүн Токтогул районунда болуп жаткан курулуштар, булар мамлекет башчыга түздөн түз тиешелүү. Райондун жетекчилеринин бир дагы ага салымы жок. Мен бир мисалды айткым келет. Бул чоң мисал болуп бере алат. Буга чейин Токтогул шаарынын чекесинде даркана боюнча видео иликтөөлөрүмдү кылгам, элдин кайрылууларын чагылдыргам. Мына ошол даркананы бүгүн кыязы Саламаттык сактоо министрлигинин программасы бар го. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. Эл аман деген даркана. Мына ошол эл аман деген даркананы ачам деп Токтогулдун мэри бүгүнкү күндөгү жеке ишкер Улашбек мырзаны көтөрө чаап ошол жерде магазинди алып кет деп ультиматум койду. Ай, урматтуу мэр, эл аманды ачыштан мурун сиз экономикалык жана башка эсептерин чыгара алышыңыз керек эле. Мен сизге айтайын, эл аманды ачыш үчүн бүгүнкү күндө 700 миңден 800 миң сомго чейин мамлекеттен чыгаша болот. Мына сиздин мамлекетчилдигиңиз, мына сиздин мамлекет башчыга жардам бергениңиз. Ал эми муниципалдык бюджетти колдоном десеңиз, сиз анда чоң жаңылыштык кыласыз. Сиз бүгүн 1,5 миллион деген каражат жумшайсыз. Ага менин коллегаларым деле ынанып жол бербесе керек. Тескерисинче ал ишкерди колго алып, депутаттын сынын эске алып, сиз айына 2,5 миң, 3 миң сом убактылуу болсо да келишим түзүп, ошол жерде ишке берип, биздин районубузга, мамлекетибизге 30 миң сом деген кирешени алып келсеңиз болмок. Андай кылган жоксуз. Бул сиздин чабалдыгыңыз, бул сиздин профессионалдуу эмес кадр экениңизди көргөзүп турат. Анткени сиз өзүңүздүн буга чейин кадрларды алмаштырып, бул тазалык ишканасынын башчысы жана башка орундуктарды алмаштырып, сиз бирөөнүн кол бала экениңизди билдирип алдыңыз. Биз тез аранын ичинде сизди алмаштырышыбыз керек. Мен сиздин кетишиңизди талап кылам. Келбей жатып кеткен мэрдин саясаты бар. Урматтуу менин жердештерим, буга чейин мэр Жаңы жол айыл өкмөтүнүн башчысы Эркин Тойгонбаев Токтогул шаарына мэр болуп келген. Бүгүнкү күндө ал аппак болуп акталып отурат. Анын мыйзамдуу орунду бүгүн кетпеш керек эле, ал алмашпаш керек эле. Бирок ал менин каалоом эмес, ал мыйзамдын талабы болчу. Бирок ага карабастан аны жумуштан алып түштү. Анткени бул түздөн түз Жогорку Кеңештин депутаты, райондун башчысы акимге таандык. Мына эл журт, ушундай бизде кадрдык кризис. Качан кадрлар туура, таза, так кадрлар келмейинче, иш билги кадрлар келмейинче биздин өрөөндө өнүгүү болбойт. Андыктан бул биздин районубуздун төбөлдөрү өздөрүнүн эң начар экени. Зам аким жөнүндө сөз кылбай эле койлу. Алар айдап кел, байлап келден башка жумуш кыла албайт. Бир жерлерге барып сүрөткө түшөт. Бирөөлөрдүн бири кылып аткан ишинин автору боло калат. Мына ошентип эч нерсени чечкен жок. Ошондуктан эл журт, жардам бериңиздер. Биз онлайн митингдерди өткөрүп болсо дагы, мына мен видеом астына өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып, кетсин деген комментарий калтырыңыздар. А менин кийинки кайрылууларым болсо Сарпашевдер жөнүндө болмокчу. Көрүшкөнчө.